Тема китеп окуунун кандай пайдасы бар? Китеп бул билим булагы, адамзат ойлоп тапкан эң сонун табылга. Китеп окуп жатып, биз өзгөчө ажайып дүйнөгө сүңгүп киребиз. Каармандар менен кошо бүйүрү кызыткан окуяларга, ак менен каранын, жакшылык менен жамандыктын кармашына күбө болобуз. Кызыктуу саякатка аттанабыз, эркиндиктерге шыктанабыз. Китеп элдин бай мурастарын муундан-муундарга өткөрүп берип, бизге ар тараптан каныккан күчтүү инсан болууга, эң татаал сыноолордон татыктуу өтүүгө көмөктөшөт. Китеп биздин досубуз, акыл кошчубуз болуп эсептелет. Китеп окуу билим алуунун эң мыкты жолу. Адам жашоосунда ага эзелден терең баа берип келген. Билим адамга канат, билими күчтүү миңде жыгат. Илим окуу булагы, билим өнөр чырагы демекчи. Азыркы жаштардын көпчүлүгү китепке кайдыгер карап, соц тармактардын кулу болуп, китепканаларда китеп окуган жаштар азайгандан азайып бараткандай. Колундагы телефон менен социалдык тармактарда баарлашып, өз дүйнөсү менен алек жаштарды көп эле көрүп жүрөбүз. Китеп кармап же китепке кызыга үңүлгөндөр чындыгында азайып бара жатат. Башка нерсеге убакыт тапкан жаштар эмнегедир китепканага барганга жана китеп окууга убактысы жок. Айымдар ачык эле китеп окуунун эмне пайдасы бар деп айтышат. Бизде эле эмес, дүйнө боюнча китепке кызыгуу жоголуп бара жатат. Психологдордун айтымында интернеттеги керек да, кереги жок да ченемсиз көп маалыматтар китеп сүйүүчүлөрдүн санын азайтууда. Китепсиз бардык тармактагы илим, билимди билүү, таануу өтө кыйын демекчи. Кайсыл өнүккөн өлкөнүн карабайлы бардыгы китепканага барып, китеп окуу алардын күнүмдүк жашоосунун бир бөлүгү. Алар китеп окуу менен эбегейсиз зор жетишкендиктерге жетишип, кыйынчылыктарды акылдуулук менен чечип, өз өлкөсүнүн экономикасы күчтүү, гүлдөп өнүккөн өлкөнүн билим алуу менен, китепканаларда китеп окуу менен түптөп жатышпайбы? Китеп окуунун көп пайдасы бар. Китеп окуу стресстен азайтат. Сейилдеп, музыка угуу стресстен арылтат. Бирок китеп окуу музыка угуп жана сейилдөөгө караганда стресс абалынан 2 эсе тез арылтат. Демек, китеп окуу стресстен чыгуунун натыйжалуу жолу. Уйкусуздан арылтат. Китеп окуу эс алуунун жана уйкуга жакшы камынуунун эң жакшы багыттоочусу. Уйку алдында телефон кармап жатууда жана телевизор көрүүдө алардан чыккан ачык түстөр уйкуну качырып, мээге жакшы уктоо программасын түзүүгө жолтоо болот. Ал эми уйку алдында пайдалуу китеп окуу мээни тынчтандырып, жакшы ойлорду топтоп алуу менен уйкуга кетүүгө шарт түзөт. Акылыбызга акыл кошот. Китеп окуу маалында биз башкы каармандын кубаныч кайгысын өзүбүздө жашатып, ага айланып кеткендей абалда болобуз. Китеп окуу мээни иштетүүнү жакшыртат, жашоого максат коюуга жардам берет, сөз байлыгыбызды кеңейтет. Китеп окуп жатып, көптөгөн жаңы сөздөрдү кезиктиребиз, ачык айрым болууга жардам берет. Китеп окуган адамдардын идеяга бай экенин байкап эле жүрөбүз. Ырас эле, китеп жаңы идеяларыбыздын булагы болуп саналат. Ошондуктан көп окуган адамдар кичинекейден чоң идеяга табууга жөндөмдүү келишип, кеңешчилерге анча муктаж болушпайт. Андыктан аң сезимибизди өстүрүү үчүн баарыңарга китеп окууну сунуштайм. Китеп окуу менен идеяларыбызды арттырып, ишке ашыруусуна шарт түзөлү. Китеп окуу менен гана жаркын келечек түзө алабыз.